Значит, 9 числа после обеда скорая по городу катала. Винтер-Гильпо через часа 2 определили еле. Там 4 кровати друг напротив. 4 больные лежали, кашляли. Я там побывал полчаса. Оттуда дети сюда привезли. Состояние было нехорошее. Как привезли сюда, с первых моментов начали делать капельницы, уколы. 4 дня почти лежал. Не ел, не пил, ничего. Ну, после отошел, начал заниматься упражнениями, постоянно под наблюдением врачей. Им большое спасибо, потому что многих они вытянули. Мен дагы 13-нде келип түшкөм. Меники двухсторонний пневмония менен келгем. Бул жерде азыр негизи ушул жерде иштеп аткан врачтарга негизи рахмат. Багы эмне булар ушунчалык бардыгына неметип ушул жерде чуркап иштешип атат. Бүгүнкү күндө айта кетсем, мына эртең мененки маалымат боюнча 227 оорулуу жатат, 437 бош местабыз бар. Анын ичинен 21 оорулуу реанимация бөлүмүндө жатат. Орун кенен бул жерде. Ар бир ошол оорукана өзүнүн көз дарыгерлерин, жанакы медсестраларын, санитаркаларын 14 күнгө кийирет. 14 күндөн кийин 7 күн обсервацияга салат. 14 күн бүткөндө алар чыгып атканда жаңы 14 күнгө жаңы дарыгерлер менен медсестраларын камсыздандырып берет. Анан ар бир оорукана дары-дармек, ушул эмелердин баарын ар бир оорукана өзүнүн ооруларына камсыздап берет. Бул жерде өзгөчө кырдаалдар министринин негизги функциялары болуп ушул жерде жаткан биздин оорулуу жарандарыбызды, ошол эле оорулуу жарандарды айыктырып карап жаткан биздин медперсоналды бардыгын ар тараптуу камсыздоо, тиешелүү, керектүү бардык шарттарды түзүп берүү менен ар тараптуу камсыздоонун бул өзгөчө кырдаалдар министрлиги көздөп жатат.